Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 2 сентябрь 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арча Бешиктен бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Южный магистраль жана Арча Бешик көчөсүнүн кесишинде турам. Ушул жерден түз эле барасыздар. 500 метр аралыкта оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан 147 маршрутканын конечный жакын. Жана бул жерден да маршруткалар шаардын бурчбурчуна карай өтөт. Бир аз батышты карай жүрсөңүздөр, туугандар, бул жакта Кут курулуш компаниясынын жаңы салынып жаткан городогу. Оң тарапта жаңы өтүп жаткан чоң футбольный полянын жайы да бар. Жана эгер сиздер чыгыш тараптан келсеңиздер, Южный магистраль менен Газпром спорт комплекси, андан кийин Чопеко, андан кийин бир аз келсеңиздер, мынакей ушул Арча Бешик көчөсү жайгашкан. Ушу мен түштүккө карай басып бара бересиздер, өйдөнү карай. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Так, Южный магистральдан сиздер мынакей бул Арча Бешик көчөсү менен чыгасыздар, оң тарапка бурулсаңыздар эле биринчи участок, кийин ал 2 этаждан, андан кийин келип үйүбүз бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Так, дагы эмне маалыматы? Эң эле чыгыш чек ара мынакей бул коштанын моногу кызыл забор бүткөн жерден. Бул жакта калитка, дарбаза и эле батыш чек ара мынакей бул кошунанын үйүнө чейин. Жалпысынан жеринен 500 соток, үй ээсинин кызыл китеп документтери баары, үйдүн документтери ээсинин колунда туугандар. Алсаңыздар сразу өткөрүп берем дейт. Жолдор орто кеңдикте, электр энергиясы бар, суусу бар, газ бар, жана үйгө киргизилген. И канализация туугандар, турбалары тышталыптыр, киргизүү керек үйгө. Эми андан ары дагы эмне маалыматы? Жана видеонун башында айткандай эле, бул жерде жакын жерде маршрутканын конечныйлери 147 жана башка маршруткалар деле Южный магистральдан шаардын бурчуна жүрөт. И көчө тараптан мындай чоң сүрүлүп ачылып чыгылган дарбаза. Андан ары мынакей бул короосу туугандар. Жалпысынан жеринен 5 соток. Мынакей кенен участок экен. Азыркы учурда бул жакта 60 квадрат метр болгон 3 бөлмөлүү времянкасы, бул жагында склады, төрүндө толук бүт элек банясы бар. Анан бул жагынан дагы бир чоң үй саласыздарбы же бул жагынан чоң үй саласыздарбы? Кенен дагы бир чоң үй салганга жайы дагы навес, зеленый зона класстары иши кылса, мунун кенен дагы мондай бош жери бар туугандар. Үйдүн азыркы учурда времянка 3 бөлмөлүү үйдүн стенасы бышпаганы кирпич, тышкы тарафына утеплять этилиптир туугандар, мынакей. Так, дагы эмне маалыматы? Балдар мектепке, Арча Бешик мектеби бар туугандар, и садик жакын жерде экен. Садикке бат эле барып келе аласыздар. Суусу мынакей бул жактан, суунун напору жакшы дейт. Сырттан, ички тараптан да чыгарылган. Так, дагы эмне маалыматы? Мынакей бул азыркы учурда үйүбүздүн көрүнүшү туугандар. Үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана ал жакта жайгашыптыр. Так. Мынакей бул жакта складтар, дагы бир склад, көмүркана и мынакей толук бүт элек баня. Крышасын чабуу керек банянын. Эми андан ары сиздерге үйдүн ички тарабын мен көргөзөйүн туугандар. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Андан ары мынакей бул үйүбүздүн кире бериши туугандар, прихожка. Түндүк турган терезе, ракайын орнотулуусу бар. Жана ошол жерден оң тарапка карай жүрсөк, так, мынакей бир чоң бөлмөсү. Мынакей түндүк тараптан терезе, жана бул чоң бөлмөдөн калган 2 бөлмөгө өтүп кете алабыз. Так, мынакей бул жакта кухня жана тамактануучу бөлмөсү. Ички ракайын орнотулуусу чыгарылган, түндүк тараптан пластик терезелер. Газ киргизип, мынакей газы электрический плитада орнотулуптур. И андан ары мынакей бул жагында дагы бир бөлмө. Түндүк тараптан терезе. Мына ушундай. Эми короосун ачып да калган маалыматты бир чекеден берейин туугандар. Так, туугандар, дагы эмне маалыматы? Чекалар көрүп турасыздар, байкалып эле турат. Кызыл китептер колунда алсаңыздар, сиздерге ошол сразу эле өткөрүп берем дейт үй ээси туугандар. Так. Мына ушундай туугандар. Эми бул үйүбүздүн баасын айтайын. Баасы $55,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси телде жазылып турат. Сонун сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер
Görüşsеңиздер мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар.